Атамбаевка болгон мыйзамдуу иштерди биз кылып берди Жогорку Кеңеш. Экс-президент деген макамын алып берди. Ал кырдаалдын кандай келип чыкканын бардыгыңыздар билесиздер. Кандай мыйзам долбоор кандай кабыл алынган, экс-президент жана экс-президенттин кепилдиги боюнча мыйзам кандай кабыл алынганын, анан эмнеден келип чыкканын башкы прокурор келип маалымат берди. Жогорку Кеңеш аны колдоп берди. Анын кепилдиги алынды болду. Анан калганын экс-президентибиз макам алып калбады. Мындайча айтканда азыркы күндө Алмаз Сарсенович өзү Койташтагы үйүнө жатып алып, штаб түзүп алып, мындайча айтканда штаб түзүп алып, өзү билбейм эмне кылып атат. Бир Кыргызстанда чоң кырдаал болуп атат деп, мен угушуна караганда маалыматка жеткенде сеткаларды тосуп алып, окопторду касап алып туруп атат. Мен оружием бар деп атат. Элди чакырып атат. А мен эмне дейм? Жок, Алмаз Сарсенович антпеңиз деп айта албайм да. Аны укуктук баа берет өзү. Эгерде биздин мыйзамдарга каршы аракеттерди кылса, аны мыйзам аны жооп берет. Мына кырдаал ушул. А эмне кылышым керек? Мен анда Алмаз Сарсенович элди чогултуп атат, окоп казып атат. Башкы прокурор ишти токтотуңуз, же болбосо ички иштер министри ишти токтотуңуз, ал жакка барбаш керек, ал каалаганын кылыш керек деп айтышым керекпи? Ошондо кырдаал токтолобу сиздерче? Жок, мен антип айткан укугумда жок. Бардык нерсе мыйзамдын талаасында болуш керек. Болду ошол эле. Кырдаал ошо менен түздөлөт. Башка кырдаалдан Кудай сактасын. Бул табигый кырсыктардан Кудай сактасын. Мына ошол кырдаалдар болбосун бизде. Эл, өкмөт өзүнүн ишин кылып атат.